Саламатсыздарбы, аймактык жаңылыктар менен Азаттыктын студиясында мен Арахат Кеңешова. Казакстанда оппозициянын таанымал өкүлү маркум Алтынбек Сарсенбаевди эскеришти. Жакындары анын мүрзөсүнө барып Куран окушту. Белгилүү саясий ишмер Алтынбек Сарсенбаевдин анын айдоочусу менен жан сакчысынын өлүгү 2006-жылдын 13-февралында Алматынын четиндеги Талгар районунун аймагынан табылган. Алардын өлүмү үчүн күнөөлүү деп эсептелгендер сот жообуна тартылганы менен бул иш алигиче казак саясатына көлөкө түшүргөн окуя ойдон калууда. Атүгүл казак президентинин мурдагы күйөө баласы Рахат Алиев Сарсенбаевди өлтүрүүгө казак президенти өзү буйрук бергенин айтып чыккан. Алтынбек Сарсенбаев оппозиция лидерине айланганга чейин Казакстандын маалымат министри, Коопсуздук кеңешинин катчысы, Орусиядагы элчи кызматтарында иштеген болчу. Эбола вирусунан жабыркагандардын саны дагы эле өсүүдө. Бул тууралуу Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун башкы директору Маргарет Чен Женевада өткөн пресс-конференцияда билдирди. Анын айтымында Эболадан эң көп жабыркаган 3 өлкө — Гвинея, Либерия жана Сьерра-Леонеде абал кооптуу. Бул илдетти жуктуруп алгандардын саны биз көрүп жаткан аракеттерибизден алдыганча тез өсүүдө, деди Маргарет Чен. Бүгүнкү күндө Батыш Африкада Эбола вирусунан каза тапкандардын саны 2300гө жетти. Эпидемия быйыл март айында башталган. Азырынча ага каршы вакцина да, тастыкталган дары да жок. Оганстандын чыгышындагы Нангархар провинциясында өкмөттүк аскерлер талиптерге каршы кезектеги операциясын баштады. Ага чейин Кундуз провинциясында да ушундай операция өткөрүлүп, 200 талип жок кылынганы кабарланган. Нангархарды көздөй соңку кезде коңшу Пакистан тараптан талиптер көп өтүп келип жатканы айтылууда. АКШнын түндүк Калифорниясындагы Монровия шаарчасында 10-сентябрда кызык окуя болду. Жергиликтүү тургундардын биринин короосуна түнчүндө 2 аю кирип алган. Полициянын айтымында мамалагы туулганына 1 апта гана болушу мүмкүн. Шаарга жакын тоолорго жашаган бул аюулардын ылдый түшүп, короого кантип кирип кеткени белгисиз. Жөө басканда ал жактан шаарга чейин 1 күн убакыт кетет. Түштүк Кореянын Инчхон шаарында быйылкы Азия оюндарына соңку даярдыктар көрүлүп атат. Жума күнү спортчулар жашай турган жана таймаштар өтө турган шаарчанын ачылышы болду. Шаарча 3 кварталдан турат жана Азия оюндары үчүн ал жакта атайын 22 кабат үй тургузулган. Эң чоң ашкана бир маалда 3,5 миң адамды тейлей алат. Азия оюндары 19-сентябрда башталып, 4-октябрда жыйынтыкталат. Ага катышуу үчүн 45 өлкөдөн 12 миң киши келет. 80 спортчудан турган Кыргызстандын курама командасы спорттун 19 түрү боюнча ат салышат. Ушул жана башка кабарлар менен сиздер биздин Азаттык чекит KG дарегиндеги интернеттеги сайтыбыздан кеңири таанышсаңыздар болот.